Менин апам мен баардык футбол оюндарыма катышчу. Мен футболист болчумун. Оюн башталганда апам трибунада туруп мага карап, "Марк, азаматсың, көргөз баарысына, сен мыктысың" деп колдоп кыйкырар эле. А мен болсо дагы апамбы? Менден досторум "Ал сенин апаңбы?" деп сурашканда, мен болсо "Жок. Мен да биринчи жолу көрүп жатам, ал аялды" деп жооп бергем. Апамдын мага берген эң баалуу белеги бул анын мага болгон ишеними болчу. Менин жашоомдо наркотик айынан 3 жолу аз жерден өлүмдөн калдым. Мен билем кандайдыр бир себептен улам дагы эле жашап жүрөм. Досторумдун ким экенин айт, мен сага сенин келечегиңди айтып берем. Мен муну кантип билдим? Мен убактымды ийгиликсиз, бекерчи адамдар менен өткөрдүм. Айланамдагы адамдардын айынан мен баарысын таштадым. Жаштыгымдагы кыялдарымды, максаттарымды баарысын. Досторум мени машина менен түнкү саат 2 үйгө алып келип таштачу. Биз мас абалында болчубуз. Менин үйүмдүн алдында турабыз. Досторум айтышты: Марк, карачы, үйдүн свети күйүп турат. Менин апам дагы эле уктай элек экен. Апам болсо мен үйгө эсен аман келбейинче эч уктабайт эле. Мен үйгө кирдим. Ал мага "Бүгүнкү күнүң кандай өттү?" деп сурады. "Балам, сени менен 1 мүнөт болсо да сүйлөшүп алсак болобу?" "Апа, мен аябай чарчадым. Уйкум келип жатат." "Марк, мен сени 1 күн түндөн бери көргөн жокмун. Суранам, балам, сүйлөшөлүчү?" Апама карап кыйкырдым. "Апа, мени жөн койгулачы." Бөлмөнүн ичинен эшикти катуу жаптым. Бул ишти мага ишенген жалгыз адамга кылдым. Мен бир кезде дүйнөлүк рестлинг боюнча турнирде Японияда болдум. Турнирден кийин жатаканама келдим да дароо уйкуга кирдим. Түнкү саат 3-4 чамасында жатаканамдын эшиги каккыланды. Барып ачтым. Үйгө сөзсүз түрдө чал дешти. Телефонумду алдым да дароо чалдым. "Эмне болду, Марк? Муну сага кантип айтышты билбей турам." А мен айттым. "Эмне болду? Айткылачы жөн эле." Мен ыйлап да жүгүрө баштадым. Алар айтышат: "Марк, мен сага муну айта албайм. Айткылачы, эмне болду?" Анан алар айтышты: "Марк, апаң каза болду." Катып туруп калдым. Колумдан телефон түштү. Жатаканадан чуркап чыктым. Лифт турат. Лифтке карабай ылдый чуркап эшикке чыктым. Саат түнкү 3. Көчөдө бир да адам, бир да машина көрүнбөйт. Көчөнүн ортосунда айды карадым да айттым: "Апа, суранам, кечир мени." Үйгө апамды аркы дүйнөгө узатууга кайтып келдим. Үйгө кирдим, бирок корктум апамдын жанына барышка. Мурда дайыма артында турчумун. Аралыктан аны карап туруп өзүмө айттым: "Апа, суранам, турчу, суранам сенден." Жанына барууга бел байладым, жөнөдүм. Жанына жакын барганымда мен апамды өмүрүмдө биринчи жолу көргөндөй болдум. Ал аябай сулуу, апапак, периштедей эле. Апама тизеледим да айттым: "Апа, сен менин баатырымсыз. Мен азыр киммин? Баарысы сенин эмгегиң менен. Сен мени катуу сүйдүң, мага өз өмүрүң бердиң. Жалгыз гана сен болчусуң мага ишенген. Апа, эмгегиңизди мен кантип сизге кайтардым? Дайыма ичиппи, мушташыппы, тентектенип ийгиликсиз бекерчилер менен жүрүппү? Эмне үчүн?" Апам мени менен болгону олтуруп сүйлөшүүнү каалады. А мен ошону да кыла албадым. Азыр мен сени менен сүйлөшкүм келип жатат. Мен каалайм, апа, азыр мен эмне менен алек болгонумду билүүңүздү. Эмне үчүн ошол кезде жакшы уул боло албадым? Биздин чөйрөбүз биздин жашообузду аныктайт. Эгер сиз чөйрөңүздү туура эмес тандасаңыз, анда сиздин жашооңуз бүдөмүк. Мен бул жерге сиздерге мораль окуп берүү үчүн эмес, өз жашоомдо болгон окуяны айтып, өзүңүздөргө сабак алып, жаныңыздарга жакын адамдарыңыздарды чогултууңуздарды каалайм. Эгер сиздин ата-энеңиз бар болсо, үйгө барганыңызда сөзсүз түрдө сиз ата-энеңизге катуу сүйөрүңүздү айтыңыз.
Болгон жашоомдо баюу, элге таанымал болууну кааладым. Болгон жашоомду мелдешти утууну ойлодум. Эмне үчүн? Жашоомдо жалгыз калуу үчүнбү? Мен акырында түшүндүм. Жашоо бул биз үчүн берилген эң баалуу белек. Эгер убагында ата-энебизди, жаныбыздагы жакын адамдарыбызды баалабасак, бат эле жоготуп алышыбыз мүмкүн. Эми ар бир учур менен жашайм. Эң негизгиси чөнтөктөгү эмес, жүрөктөгү маанилүү. Урматтуу достор, бул видео биздин каналдагы эң алгачкы видео болуп калды. Эгер бул видео сизге жаккан болсо, класс басып каналга катталууңуздарды суранабыз.